Тарых барактарына уйбат чаға тастары, же болбосо уйбаттагы согуш таштары деген аталыш менен кирген руникалык жазуу эстеликтерди алгачкы болуп Петр I тапшырмасы менен иликтеп аныктаган Мессершмитт аттуу илимпоз болгондугун азыр таш бетинен окуп жатасыздар. Көрүнүктүү археолог, Новосибир университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору Юлий Сергеевич Худяков Хакасиянын аймагында кыргыздарга тиешелүү 100 миңден ашуун таш эстеликтер бар экендигин айтканына өзүбүз күбө болдук. Бул уйбат чаа тастарынын кыргыздарга тиешелүү экендиги кандай аныкталып калган? Ушулар жөнүндө дагы бир кыскача айтып өтсөңүз, сөзсүз бул телекөрүүчүлөрүбүзгө кызыгууну туудурушу мүмкүн. Бул уйбат чаа тастары албетте кыргыз тарыхы үчүн өтө баалуу тарыхый булак болуп эсептелет. Уйбат чаа тастарына тиешелүү 5 таш бул албетте кыргыздар жөнүндө жазылган орто кылымдагы маалыматтарды камтыган баалуу материалдар Минусинск шаарында сакталып турат учурда. Ал эми калган таштар, калган эстеликтер бул ошол уйбат суусунун боюнда Чарков айылынын жанында бүгүнкү күнгө чейин турат албетте. Аны бунун табылыш тарыхы таржымаалы 18-кылымдын баш чендерине таандык. Немес окумуштуусу Мессершмитт 1721-жылы алгачкы ташты тапкан. Андан соң 1885-жылдан баштап бул Клеменцев, Кастрен, Кузнецов деген окумуштуулар бул эстеликтерди уйбат жергесинен таап Мартянов негиздеген Минусин музейине жеткиришкен. Бул эстеликтердин ошол 5 жазуусу бар 5 эстеликти өз убагында 19-жылдын аяк чендеринде улуу аалым Радлов, андан соң буну түрк окумуштуусу, түрк түркологу Оркун окуп чыгышкан.